Lan götür günü. Basplay kettik. Nereye to'xtatib qo'y. Ana bismillah. Hurmat cemaat, mına biz ayrının başlaşı biz üçüntü ayrı qarayız. Ayrılarda üçüntüp meynet şeker vermey yok. Toğunun en başında niyet kılıp qarap kelebиz. Ata kesip dep bot 1-2-3 yıldan beri hareket kılabız. Birinci Roy bastı dep birinci kaçkanı başladık. Buna bismillah dep Allah'ın yolunda başlaylı. Buna yerde 2 nastapkalı çelek koyganбыз. Şunu elge görgözüp bereli. Natip ayrılar süzüp iştegende şunday kılıp iştep koyat, asal koyup. Gel. Açıp koy. Aç. Hazır şu ayrını süzgönge dayardan alıp otabız. Bunu alıp hazır aylandırıp asalini kırkıp kelebиz. Birinci uroy kaçtı dep koyabız. Bu ayrılar iştegenden keyin kaça başlayt, ошого даярдык kılıp uroy bastı kılıp birinci kaçkası. Bugün 22 iyul. Жылда 2 iyul 30'una çeyin birinci, ikinci, üçüncü kaçka kılabız. Ошого жараша түшүмүн алабыз. Элдерге окшоп шакар бермей жок. Шакардын ордуна асал беребиз. Жаздасы, күздөсү өзүнүн эмеси калат. Мындан 1987-жылы атам көчүрүп келген экен ушул жерге поселок кылып. Ошол жылдан бери мына 35 жыл болсо 35 жашка чейин ушул жерде төрөлүп ата кесибин кайталап келебиз. Мурас. Кудай кааласа ошо атамдан калган мурасты баштаганыма 2-3 жыл гана болду. Ага чейин. Кыйынчылыгы bunun öte mel iş bolot. Майда iş bolot. Bulardan карабасаң кадимкидей жаш баладай ооруйт. Жана жаш баладай кыйналат. Az бул айрылар өзүн өзү коргоо болуп эле ызылдабай турат. İштеген иштеп келген. Мына экинчи 2 этаж болгондуктан тагинада үстүнө дагы 2 этаж кылып айрын куюп, асарын куюйду. Мыналар майда тукумдар болот. Мына абактары тукумдар. Мындайларын албайбыз, топпойбуз. Бул биринчи качкада ошо биринчи сүзүм деп коебуз. Урай басты болот. Жөн эле мында асалды деле кыйратпайсың. Бирок урай басты кылып ичине тазалап коебуз, айрыларды иштетиш үчүн. Эгерде урай басты кылып койсоң, айрылар кийинкисинде жакшы иштеп берет. Бир челектен жакшы иштегенде бунусунда бир 15-20 килограммга чейин түшсөк, кийинкисинде бир 15 килограмм алабыз, ошо менен бүтөт. Сезон 2 сүзүм менен эле бүтөт. Булар рамканын начарлыгынан начар болсо ушундай түрүтүн согуу ийет. Рамкаларды тазалап кылсаң сокпойт. Биздики рамкалар эски.
Жана челектери эски ошол себептен буларды тазалап турабыз. Кудай кааласа жаңы болуш үчүн 7 километр жөө басасын. 14 километрлик жолду баса өтөт да. Мындайча айтканда ат менен асал ташымай. Машина келбейт. Кышындасы ушул жерде калат айрылар. Айрылар 30 жыл болса 30 жылдан бери калат. Баягы Кавказскийде айры болот. Бизде баягы элитный матка Карпат дегендер эмес. Илгерки Союздун Кавказский маткалары менен калган эски айрылардан. Уройго тез-тез качып турат. Берки азыркы маткаларды карасаң жакшы иштеп атат дейт. Ошо жакшы иштеген элитный маткаларга караганда бул чыдамкайлуу жана горный болот. Талага, тоо ташка ылайыкташкан айрылар болот. Ал айрыларды ham кылып көрдүк. Былтыры алып келип элитный матка деген, Карлинка деген маткасын алып келдим. Ташка койдум, аны ушу машина келе турган жерге чейин алып келип койдум. Бизге кышкы туруксуз экен. Кышындасы суук ал чыдамы жогорак экен. Ошол себептүү кырып алдым. Алар эски маткасын иштетиши машина соккону жакшы иштейт экен. Мындай машина деп коебуз, мындай рамка суш соккону жакшы иштейт экен. Анан ато беркиндеге бизге болгудай эмес. Жайлоого алып келип алып кетиш керек экен, көчүрмө кылып. А биз көчүрмөгө кол барбайт. Ошол себептүү өзүбүздүн Кавказский айрыларды эле колдонуп келебиз. Бул мына биринчи этажы, ана экинчи этаж. Экинчи этажын алдык, эми биринчи этажын өтөбүз. Тагына булар туйт. Үстүнө асал коет. Өзү пол наставка деп кичинекей наставка коюлуш керек эле. Анын ордуна чоңунан коюп койдук. Бир провага. Ушул провасы ушундай. Арылар чыккан чыдаган айрыкеч болот деп айтам да. Чыдаган айрыкеч болот. Айрыдан мен деле корком. Бардык эле адам коркот. Бирок ниет кылып чыдасаң айрыкеч болосуң да. Оңой иш болсо бардык эле айрыкеч болуп кетпейби? Оңой иш жок. Мен деле ушул качып жүрүп ата кесибин 2 жылдан бери эле эме кылып келем. Мынандай матичниктерди согуп кетет да. Эгерде сүзбөй койсоң, биринчи уройбосоң, мынатип согот, анан урой кача баштайт. Бөлүнүп чыгып кетет. Айрылардын учуп пустой калып калат. Челектери пустой калбайт. Маткасын алмаштырып ийет, энесин. Ошол себептүү урой бастуу кылып турабыз. Берки эми айрыларга караганда бул Кавказский болуп зулойраак болот. Зулой деген мындай ачуу болот да. Мына дымарды бербесең, талап чагып турат. Мыналарга бер, мыналарга бер. Чагып баштайт. Bir çakkanda bir gününe çakmadı degende bir 15 ayrı çakkı çaktı biz de tedbit etip çıdayız. Andan keyin denemiz orup ketет. Ana перчатки колдоно баштайбыз. Arılar bölünөт. Arılar деп arı, turitin, matka деп 3 tipke bölünөt. Erkeği atası, enesi, balası деп. Arı деген кызматтагысы мына бул иштеп жаткан бүт нерсе arı болот. Айрылар энесин дагы алмаштырат, атасын дагы алмаштырат. Болгону кызматты, айрынын кызматы, матканын энесинин кызматы тууп берип, атасынын кызматы жөн эле ошол чыгып
аргындашуу болот да. Эми буларды биз карап көптүн немеси менен карабагандыктан, китеп менен карабагандыктан кандай аргындашуу, кантип аргындашууну азыркы YouTube'да көргөзүп аткандай эле аргындашып өздөрү менен өздөрү болот. Биздин карообуз бир гана арыларды карайбыз. Эмнесин карайбыз десе, касалдайт, кинелез болот, ич өтөт, пит дейт кадимкидей эле, варатоз деп коебуз, пит дейт. Ошонусун карайбыз. Айрылар көп айрыл болгондо карабасаң, ал айрылардын питтеп кетет. Питтеп кеткени мындай майда питтер болуп, кызыл болуп, варатоз деп коет. Ошондой варатоз болот. Варатоздун дагы өзүнүн немеси дарысы болот. Аны алып келип сатасың. Мына жерде гүлдөп жаткан эрмен, анан ромашка, чалкан деген гүлдөр бар. Ошол гүлдөрдү кайнатып суга кайнатып, анан кийин анын үстүнөн чачабыз. Мына айрынын үстүнө эле кадимкидей рамкаларга чачып чыгабыз. Аларды айрынын оозун тазалаш үчүн. Ошол себептен ошентип эми немени да азыраак колдонушка аракет кылабыз да. Азыркы чыгып аткан дарыларды ham колдонбой туруп, табигый атам үйрөткөндөгүдөй кылып аракет кылабыз. Анан азыркы оңой болуп калбадыбы? Варатозго, башкага деп, бипин, сипин деп бөлүнгөн немелер бар. Ошолорду алып келип эле чачып коюп кетип калабыз. Рамканы коюп жатканда şu kışkıga koyup жатканыбызда 17-20 килограммга чейин асал коюп таштап кетебиз. Таза асал боюнча өзүнөн таштайбыз. Кайра жаздасы келебиз дагы өзүнчө фляка асал коюп коебуз. Ошол асалдан гана беребиз. Буларга жаздасы сироп берет. Көпчүлүгү пастагылары өзүбүз деле пастаги караган челектерге сироп беребиз. Шакарды аралаштырып, бул жака сиропко шакар алып келе албаганы байланыштуу кышында. Кышында келип эле асал таштап коюп кетип калабыз. Эгерде асалы аз болсо, асалы көп болсого бербейбиз. Асал аз болсо гана асал беребиз. Ар бир челекке жаздасы 3 килограммдан же 2-3 килограммдан асал жейт. Жазда. Күздө 17-18 килограммга чейин, 20 килограммга чейин асал таштайбыз. Рамкада калат. Эми канча точно приблизительно билбейбиз, айрынын состояниясына карайбыз да, күчтүүлүгүнө, айры аздыгына, көптүгүнө карап туруп, асалды коюп кетебиз. Bir ayrı sezon mezgilde 40 ele gün yaşaydı. Sezon mezgilde sezon jay mezgilinde 40 ele gün yaşaydı. Bular uçat, taşıp, uçup жүргөн ayrı 40 ele gün yaşaydı. Kışı menen turgan arısı olsa al жазга чейин 3 ayga чейин жашай берет. Matka 2 жылга чейин жашайт. Бирок матканы дагы бир 2 жыл жашатпайбыз да, жаздасы бөлүнүп качып кеткен маткасын өлтүрөбүз. Мындай жакшы туй албай калган, же болсо жакшы буттары сынып, мындай канаттары кайрылып калган маткаларын өлтүрүп туруп, жаңы матка орнотуп чыгабыз да. Кана. Жаңы матканы өздөрү согот, өздөрү алып келет. Эми менин айры сүзүп жатканда жалаң эле тууган үкөлөрүм келет. Канчасына санына карабайбыз. Мынча адам канча көп келсе ошончолук жакшы. Анан тез бүтөбүз жана тез кылабыз. Эгерде жетишпей калган болсок, анда өзүмдүн семьям менен эле аз-аздан алып тиргилик кылабыз. Көбүнчөсү менин акаларым жардам берет. Менин акам келип менден дагы жакшыраак карайт да, ошол себептүү ал келип эле менин үстүмөн көзөмөлдөп, азыр отурат, аякта отурат, карап, не кылып атат деп.
көзөмөлдө үстүнөн карап атабы, не кылып карап атат, кандай карап атат деп турат да. Анан айрыны bir sozonda alganda baldın men 1 tonna же 1,5 tonna эле алам. Андай bir 80 çelek yaşın var, 80-90 çelek. 2 tonnага чейин бал алам. Ошол балдын деле немесине элдер айтат 5 tonna алдым, 3 tonna алдым деп айтат. Бирок мен аларга деле ишенем. Бирок мен алганым ашып барса 2 tonna bal alam. Аны жерде bir авам бар. Аныкы болсо 3 tonnada bal alат. Аныкы айрысы көбүрөөк. Бизде эски Кавказ немелери анча иштебейби же биз анча иштете албайбызбы? Ошол себептүү кыскасы балдын немеси азыраак болот. Бунун балдына иштебейт. Булар бизге балды дагы берет. Өздөрү туруктуу болгондуктан биз буну карап келебиз да. Буларды башкаларга айтса, буну өртөп салыш керек, жок кылыш керек, талайт экен, зулой экен дейт. Бирок зулой болсо дагы бизге туруктуулугу, коолду кармабагандыгы жакшыраак да. Ошол себептен кармайбыз. Баспаанан алабыз. Апар таштап келдечи. Az bular aparattagı жүр көргөзүп коеюн. Бул жакта качка кылабыз ушуну. Мына ушул жерге келдик, алдык. Эми мына бул жерге алып келип туруп, печетка деп коет. Бунун капталында печеткасын мына апам деп ушинтип кыркып берет. А мына жерде акам болсо мынабу да медогонка деп коебуз. Ошого салып айландырабыз. Медогонкадан айландыргандан кийин мына ал жагынан асал түшөт. Ал асалды фляка куябыз. Анын үстүн анан тегиздеп сүзүп алабыз. Шу менен бүгүнкү күнүбүз бүттү. Күнгө кирип айрынын биринчи качкасын бүтүрүп алдык. Эгерде Кудайга шүгүр, мына бул аз-маз болсо да айрынын кантип жол менен, табигый жол менен чыгаарын, кандай жерге элге таркатаарын, кимдер кантип асал жегенин көзүңүздөр менен көрүп алдыңыздар. Кудайга шүгүр 500 килодай болсо дагы, аз-маз болсо дагы алып алдык. Кийинки экинчи качка, үчүнчү качка дегендерге чейин, көрүшкөнгө чейин